Достор, биздин алыстагы ала тоолуктар программасы кайсыл жерде деп ойлойсуздар? Аркамда көл, бул жерде пароходдор өтөт. Булысы көл эмес. Биз Орусиянын айтылуу Байкал көлүнүн жээгинде турабыз. Тактап айтканда Иркутск областына келдик. Бул жердеги тирүү күнүндөгү биздин замандаштардын, мекендештердин, журтташтарыбыздын жашоосу менен сиздерди тааныштырмакчыбыз. Кыргызстандан 3800 чакырым алыстыкта жайгашкан Иркутск шаары Орусиянын түштүк Сибиринде Ангара дарыясынын жээгиндеги байыркы калаалардын бири. Бул жакта азыр 30 миңден ашык мекендештер эмгектенип, өз тиричилигин өткөрүп келишет. Алыстагы ала тоолуктар программасынын алкагында ар тармакта иштеген каармандарыбыз аркылуу бул жердеги журтташтардын жумушу менен эс алуусу айкалышкан күндөрүн ачып бермекчибиз. Орусия дегенде эле албетте ар бирибиз ал жактагы соода түйүндөрүн элестетебиз. Ага ондогон жылдар биздин жарандар көбүнчө базарларда иштеп келгени себеп болсо керек. Чү дегенде эле мен да Иркутск шаарындагы эң ири базарына аттандым. Барганда эле бакайып, Кыргызстандын товарлары деген кире бериштеги чоң жарнаманы көрүп кубандым. Ичинде ар улут өкүлдөрү, арасында албетте биздин кыргыздар да бар. Так, все работает. Так, сейчас я его включу. Видите, работает он 10-16, все. Кенжегул Осокеев Талас облусунун Кара Буура районуна караштуу Чимкент айылынын тургуну. Жогорку билимдүү экономист, 3 баланын сүйүктүү атасы. Көп жылдар Бишкекте мамлекеттик жумушта иштеп, бирок балдарынын келечеги жогорку билим алуусуна жардам бериш үчүн келечеги Иркутск шаарына 6 жыл мурун келишип, соода менен алектене башташкан. Байкенин айтымында бул жакта кыргыздар өтө ынтымактуу жана биримдикте ар багытта иш алып барышат. Кыргыз коому бар, биздин өзүбүздүн имамыбыз бар. Кыргызстандыктар бу жерде өзү 12 жамаатка бөлүнөбүз да. Талас областынын жамааты бар, өзүбүздүн башчыларыбыз бар. Ушинтип общий 12 жамаат. Ай сайын жамаат 3 ай сайын эме кылып чогулушуп турабыз. Ар кандай маселелер көтөрүлөт ал жерге, жакшылык, жамандык, бирөөгө жардам бериш керек. Проблемалар болуп калат. Ошо аксакалдар, жамаат башчылары чогулуп 3 ай сайын общий кыргыздар чогулуп чечип турабыз. Анан майда чүйдө маселелер болсо ар бир жамааттын өзүнүн аксакалдары бар, активисттери бар. Ошолор жолугушуп ай сайын жолугушабыз да, жамааттар өзүбүзчө. Анан общий жамаат кыргыздар 3 айда бир жолу жолугабыз. Өзүбүзчө чечебиз, ар бир жамаат өзүнүн допустим Талас областы боюнча өзүбүздүн маселелер болуп калат. Жашоо, тиричиликте жакшылык болот, жаманчылык болот, груз двестилер болуп калат, бирөөлөр бейбаштык коет, ошолорду ар бир жамаат өзү чечкенге аракет кылабыз. Чече албай, общий жамаат өзүнүн күчү жетпей барабыз, анан общий жамаатка кайрылабыз. Бу жерде кыргыз коомубуз аябай активный, жакшы иштейт. Кудайга шүгүр, кыргыздардын ынтымагы күчтүү. Имамыбыз да күчтүү, аябай жакшы. Алыста жүргөндөрдүн арасында айымдарыбыз да арбын. Аларда көр турмуштун азабынан мекенинен алыста азыр турмуш тиричилиги менен алектенип жүргөндөр. Айымдардын башын бириктирген аялдар коому түзүлгөн. Анда аял затынын коомдогу ордун аныктоого, көйгөйлөр чыкса жапатырмак жардам берип чечүүгө, кыргыз кыз келиндерине окутуу курстарын ачып, жаңы ишке үйрөтүүгө басым жасалган. Андан тышкары аялдар коомун түзгөнүбүздүн максаты бул чогуу бир иш-чараларды алып барууда бардыгыбыз ынтымакка чакыруу. Биздин негизги туубуз элдерди ынтымакка чакыруу. Түштүк, түндүк эмес деген ошондой понятияларды жокко чыгаруу. Ошол эми алыскы жерде жүргөндө көпчүлүк мекенден кадыр барган алыста жүргөндөр жакшы билет да. Ошон үчүн негедир ушундай бир демилгелер менен чыктык. Андан эми алдыда дагы буюрса чоң максаттарыбыз бар. Ошо элдер аркылуу чогулуп балдарыбызга орус тили боюнча калып кетпестен ошо кыргыз тил, кыргыз тарыхын окутуп үйрөткөнгө курстарды ачалы деген ниеттерибиз бар. Бурма Абдыкеримова Иркутскиге келгенине 27 жыл болгон. Өзү жогорку билимдүү, орус тили жана адабияты мугалими. Айлыктын аздыгынан ал 1996 жылы Орусияга аттанып, ошондон бери ушул калаада соода кылып келет.
Эженин айтымында бул жактагы жашаган кыргыздар трайбалисттик көз караштан өтө алыс. Иркутскидеги мекендештер бөлүнгөндү бөрү жейт деген принцип менен баардыгы биз кыргызстандыкпыз деген ураан менен биримдикте, ынтымакта эриш аркак эмгектенип жашап келишет. Бул жерде биз аябай ынтымакпыз. Эч кандай бөлүнбөйбүз. Биз мындай той болобу, жамандык болобу, жакшылык болобу, ар дайым чогуз. Несмотря на то, что ар жактан болбойлу, Кыргызстандан бир талаасынан болобу, нарындан болобу, оштон болобу, биз аябай бир туугандай жүрөбүз биякта. Сыйлашып, аябай жакшы күндөрүбүз ушул жакта өтүп атат да, Кыргызстанда жүргөндөй. Анан дагы бир бөтөнчө айтып кете турган нерсем бар. Биз ушу аялдар волейбол командасы түзүлүп, биз аябай волейбол ойноп атабыз бул жактанчы. Анан ошо Кудай кааласа башка региондорду кошсокпу деген ойдо турабыз. Биз азыр в данное время Улан-Удэ, Чеченская область, ошо Иркутская область болуп аябай топ ойногон соревнованияларды өткөрүп атабыз. Ал эми Пиримберди Турдумаматов болсо Иркутск калаасына 2009-жылы келген. Азыр 3 кыз, 1 уулдун бактылуу атасы. Көп жылдардан бери Орусияда жашап эмгектенгени менен балдарын, эне тилин, үрп адаттарыбызды унутуп калбас үчүн туура тарбия бергенге аракет кылып келет. Андан тышкары кылымга арткан кыргыздын каада салттарын улай Иркутск шаарында ар кандай иш-чаралар байма-бай өткөрүлүп, ага активдүү катышып келет. Кыргыздар бул жерде кыргыз аябай эле жакшы ынтымак. Бул жерде тойлор болот. Кыргыз улуттук улактар болуп турат жума сайын. Şu Kırgızstanda kандай жашасак ошондой эле жашап жакшы эле бар сон. Пиримберди айткан кыргыздын көкбөрү оюнун көрүү үчүн атайын Иркутск шаарынан жарым сааттан ашыраак жолду түзгөн Хамутова айылына бардык. Көчмөн кыргыз элинин көкбөрү оюнун ата бабаларыбыз илгертен ойноп, аздектеп, муундан муунга өткөрүп келген. Бул кылымга арткан салттуулай Иркутск облусунда азыркы тапта жашаган кыргыздын кыйын жигиттери ата мекенден алыс жүргөндөрүнө карабастан улакчылардын топторун түзүп, майрам же ири иш-чараларда гана эмес, дүйшөмбө күндөрү чогула калышып, ат үстүндө оюн ойноп, черлерин жазып турушат. Ал үчүн атайын ылайыктап Токой жээктеги жайык талааны табышып, тай казандарды орнотушуп, көкбөрүнүн эрежеси менен оюнду жүргүзүп келишет. Иркутск калаасында жашаган жаш жигиттер жана ошондой эле биздин улуу аксакалдар баштарын бириктирип, мынакей өзүңүздөр көрүп аткандай эле кылымдарды караткан кыргыздын оюн, окаада салтын унутпай ойноп келишет. Тактап айтканда мынакей аркамда жигиттер ат минишип улак тартыш оюну жүрүп турган учуру. Бул жердеги улакчы мырзалар Орусиянын ар аймактарын кыдырышып, атайын көкбөрүгө ылайыктуу жылкыларды издешип, ыңгайлуусун кымбатына карабай сатып алышып, өздөрү таптап, багып даярдашат. Мындай улуттук оюнга болгон кызыгууну, сыйды Кыргызстанда да көп көрө бербейсиң. Чындыгында укканды таң калтырып кубандырат. Ушу улак мен билгенден бери 2015-16 бери эле болуп катышып болуп келатат улак. Айрыкча базар күндөрү, ана понедельник болгон себеби көпчүлүгүбүз базарда иштейбиз. Ана понедельник выходной, ошо выходной күнгө расчет алып, ошого не кылып чабабыз да. Дөлөтбек Абсаматов Сузактын Кара Алма айылынан. Иркутскиге келгенине 10 жылдан ашып, ошол мезгилден бери ат жалына улак тартып, чимилилте ойноп, чеберлиги менен көргөндү таң калтырат. Дөлөттүн айтымында бул жердеги көпчүлүк кыргыздар көкбөрү болчу күндү чыдамсыздык менен күтүшөт. Себеби оюн менен бир катарда чер жазыша, сүйлөшүп, мекенге болгон сагынычты таркатып, бул жакта төрөлүп өсүп келе жаткан жаш муунга улак тартуу менен тилибизди, маданиятыбызды унутта калтырбай үйрөтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кыргыз атка жакын болот экенбиз да. Ушул жерде Россияга келип, башында ушу иштеп жүрүп, ар бир адам, ар бир бала эңсейтеле да. Ошо Кыргызстандан улак чабып келишип, ушул жерде да улак чапсак экен дешип, баягы жаш балдардын мүдөөсү бар эле. Ошол мүдөө ишке ашып, ушул жерде дагы Кыргызстандан 5000 чакырым алыстыкта болсок дагы, ошо ата бабабыз минген аттарды минип ушул жерде улак чапканды Кудай таалам насип кылган экен. Ушул жерде чабып атабыз. Кудайга миң мертебе шүгүрлөр болсун. Жаштарыбыз дагы жакшы болду. Мына ат мингенди билишип, үйрөнүшүп, ат кыргыздын канаты экенин билип атышат да. Ошого абдан кубанычтабыз бизчи.
Негизинен ата мекенден миңдеген чакырым алыста жүрүшкөнүнө карабай, иш менен каада салтыбызды, үрп адаттарыбызды унутта калтырбай улап келе жаткан Иркутскийдин көк бөрүүчүлөрүнө терең ыраазычылык. Ат кыргыздын канаты, ат сыйлаган жөө баспайт деп элибизде бекеринен айтпаса керек. Аны Иркутскийдеги отурукташкан боордошторубуз так тастыктайт. Алар бир гана көк бөрү оюнун уюштуруп, улак тартуу менен тектербестен үйүр жылкы багып, Орусиянын бул аймактарынан айыл чарбасы менен алектенип келишет. Алардын арасында Таттуубек Абдылдаев да бар. Ал Каракулжа районунун 1-май айылынан. Өзү 3 уул 2 кыздын бактылуу атасы. Кенедейинен малга жакын чоңоюп, Иркутск облусуна келгенден бери бир гана мал чарбасы менен иш алып барып келет. Мына биринчи ошо жылкыны ала турган болгондо Якутияда жүрүп, мына бурулбе Белениге чыккан. Белениге чыгып, жаңы тууган эле да, кичинекей колум менен. Анан ошол жакта жүрүп, кардал болуп, экөөбүз келише албай койдук. Анан келсек, мына алып жакта балдар калдырып коеюн десем, болбоду, жүрдүк, анан ошодон 3 ай убакыт өттү. 3 ай убакыт өткөндөн кийин келип карасам дагы эле жүрүптүр. Ошондон анан ошону сүйлөшүп, неме кылып, дагы звонок этип сүйлөшсөм, анан ушу биринчи алган бий ушул да. Эң главный ушул да башталган. Анан ушул светти өзүм да жакшы көрөм. Көк неме. Ак жолтой болуптур да. Ошондой болду да. Өзүм жаш эле да, жаш бейли. Ошодон алып калып, ошодан кийин бана жылкы улаш оңой болду да. Мунун аркасы жеңил болду, эмне болду. Ушудан кийин эле одан будан болуп туруп, өзүм да алды сатыш кылат эле, ар жак жактан неме кылып эле. Жылкыларым көбөйтүп алдым сразу. Жылкы жана башка жандыктарды багып, жан бакпай, биздин каарман бээ байлап, сүтүн саап, кымыз жасайт. Албетте, бул чындыгында көпчүлүктү таң калтырып, ар кандай суроолорду жаратышы да мүмкүн. Бирок Таттуубектин айтымында бул ишти ал бекеринен баштаган эмес. Себеби Орусияда сапаттуу кымыз табыш кыйыныраак. Ал эми бээни багыштын жеңил оору Кыргызстандыкындай эле. Ак эмгектенсең, акыбети сөзсүз кайтат. Ушу жаз күз кыйналабыз. Жайдын күнү мына жерде азыр мен кечке эртең менен саат 5те чыгарам кулундар менен. Кулундар менен чыгарып анан 8ге чейин оттошот, кулундарды оттойт да. 8ден кийин алып келип байлайм да, анан 6дан кийин кайта саап туруп да кой берем. Кечке караң киргич оттойт, караң киргенде да камайм. Эң главный ошончо берден өзүм жылбай элек болгонум ошо. Өзүң карабасаң баары бир. Кымызды деле кылганда өзүң кылбасаң бирөөгө кылдырган болбойт. Себептен мен бирөөгө кылдырганды көргөмүн. Эптеп өтүп атат кымызды айтып коюш оңой. Адам дегендей да. Адамдын эле ар түрү бар го. Мамилеси андай мындай ошо буга да кымызга да ошондой мамиле кылыш керек да. Туура айтасыз. Мисалы мен кээде баягы бу жерде ыштап даярдап алам, бу жерде күмбүркө болот. Көбүнчө баягы күмбүркөлгөндө ышташ кыйын, терилеп тура берет. Анан 5-6 немен бар ошо ыштай турган. Мындай күн ачык болгондо баарын ыштап даяр кылып алам дагы, кээде ошолор да түгөнүп калат. Баягы иши жок болуп калганда кымыздарды сатка чыгарбай коем. Себептен анда бир чыгарып берсем, олар айныптыр дейт да эл. Айчып жүргөндөр. Аны топтоп коем да, кайта баары даяр болгондо баарын аралаштырып туруп кайта бир партия алып чыгарам, ошо бирдей болуп кетсин деп. Негизи Кыргызстандан кымыз ушинтип бээ байлап саткан, жасаган жеңилби же биякта жеңилби? Мына жерде жеңилди. Себеби? Бул жерде жайлоого баяка барып көчөм дебейсиң, бияка барып көчөм дебейсиң. Бул жерде только бир ордуңда. Кирди чыкты да. Баяка Кыргызстанда болсо жайлоого көчүп барышың керек, жайлоодон сатыш үчүн айылга жүктөп келишиң керек. Кыргызстандан 3800 чакырым алыс жашаса да, сарай салып, мал кармап, таза кымыз жасап, мекендештерди кубандырып жатканын көрүп, терең ыраазы болосуң. Ишиңизге ийгилик демекчибиз. Мурат Жолукеев, Күмүшбек Куттубеков, Орусия, Иркутск облусу.